Нариман Ташполотович, мына Азиз Батукаевдин иши боюнча Кыргызстанда бир катар камоолор болуп өттү. Алгач врачтардан башталды эле, мына азыр министрлерге чейин жетти. Кечээ болсо жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы кеңешчиси кармалыптыр. Анан сиз дагы бул боюнча өзүңүздүн иликтөөңүздү, версияңызды жарыяладыңыз. Сиздин оюңузча бул иш кайсы жакка алып бара жатат жана кийинки камала турган адам ким? Мен иликтеген жокмун да. Мен болгон, мисалы, версиям эмес. Эми бул болгон иш да. Мисалычы, баягы муну иликтөө кылган ким? Бул жогорку кеңеште комиссия бар, билесиңерби? Батукаев чыгып кеткенде, 9 апрелден чыгып кеткенден комиссия түзүшкөн. Комиссия абдан изилдешкен, ошондочу. Ошондо былык чыгына чейин айтышкан, токтом кылган, мисалычы, кимди бошотуш керек, кимди жоопко тартыш керек. Бирок ошондон бирөөсү кылындыбы? Мисалы, бирөөсү да кылынган жокто. Ошол наоборот ошону жоопко тарткандын ордуна кээ биркилерин чоңойтподу, мисалы. Ошол жерде эле ошол Ерматов деген сот бар эле, мисалы. Шаардын соту, Нарын шаарынын соту. Ошол, мисалы, карап туруп чыгарып ийди. Ал үчүн Атамбаев, мисалы, жогорку соттун башкармасы кылып койду. Мисалычы, эгерде, мисалы, баарынан башынан алып отурсак, мисалычы, муну азыр бул камалат, тигил камалат деп отурсак, эл түшүнбөйт көп нерсе. Муну башынан айтып отуш керек да. Башынан, мисалы, мисалы, адамды бошотордун алдында кандай болот мындай? Начальник СИЗО, эгерде адам ооруса, мен ошол кезде мен да, мисалы, түрмөдө элем. Батукаев да түрмөдө, мисалы. Мен ошол кезде 9 ай онкологияда жаттым. Батукаев 1 күн онкологияда жаткан жок, мисалы. Мына мен кагаздарымды алып алдым, атайында кагаздарымды алып алдым. Мына жерде, мисалы, 1 айлыкын алдым, мисалычы, мисалы, выписки из болезни, мисалы, химия, күндүгө химия, мисалы, 24 саат подхимия деген, мисалы, кагаздарымды алып алдым да. Эми ушундай кагаздар Батукаевде болуш керек да. Чыгарардын алдында жок дегенде, мисалы, кайсыл орган болобу, кайсыл мамлекеттик эме болобу, мисалы, бир хотя бы артын тазалаш керек болчу да. Анан мен, мисалы, жогорку кеңештин депутаты, мен больницада жатып, мен ооруп атам, менин врачтарым ошол кезде, менин адвокаттарым ходатайство сотко берип атат. Меникин отклонять этип атышат, жок, болбойт деп. Батукаевди, мисалы, Батукаевди 2004-жылдан бери жаткан Батукаевдин ишин бир күндө карап туруп чыгарып атат. Айырма барбы? Мисалы, менде эмес, мен деген кыргызды, ошол эле, мисалы, пример, мына жакында эле тиги ким чыкты? Суталинов чыкты. Адамды по оорудан түрмөдөн ооруп атат деп чыгарыш деген бул ушунчалык татаал нерсе, ушунчалык кыйын нерсе. Бирок Батукаевга бат эле чыгып кетип атпайбы? Анан биринчиден 9 апрелде начальник СИЗО, 4-чү СИЗОнун начальниги представление жазыш керек болчу. Ошол анын ордуна жөн эле опера уполномочен жазып атат. Бир моментте 9 апрелде начальник СИЗОсуда, зам начальник СИЗОсуда ооруп калып атат. Кийин ал комиссияга айтыптыр да. Мен жок, мени тиги зарлык, мисалы, кыйнаган. Анан биз жазбай, представление жазбай биз кетип калдык деп. Комиссияда жүрбөйбү анын жообу. Старший опера уполномоченный айтып атат. Жазып берип атат сотко. Сот чечим карап берип атат. Анан сотту ошол 9 апрель сотто, эгерде жакшылап карасаңар, жана комиссиянын токтомунда да карасаңар, 2 чечим болуп атпайбы? Кандай 2 чечим? Ошол 2 чечимди ошол эле Тургунбаев, жогорку соттун замы, ошол уголовный делону курировать эткен. Ошол өзү айтып атат. 2 чечим болуп калыптыр деп. Бир чечимде мен кандай, мен билишимче, бир чечимде бул Ерматов айтса керек. 10 күн ичинде чечим чыгыш керек деп. Негизи соттун чечими ошондой болот да. Чечим чыгаргандан кийин 10 күн ичинде чыгат. Анан ошол 10 күн ичинде прокуратурага жана башка органдарга ходатайство
же берет мисалы жоқ биз макул эмеспиз же макулбуз деп. Булар болсо экинчи анан ак үйдөн чалса керек да бирөө. Көкме 10 күн деген болбойт. Кайра чыгар десе анан ошол эле моментте кайра кирип жана комнатасына. Анан экинчи токтом чыгарып атат да выпустить незамедлительно деп. Ошол жерде булар 372 статья деген акырын ушул Батукаевдин алдында бир 3-4 ай мурун ошол токтомду УПКга киргизишти да. 3 УКга. Ушул незамедлительно деген статьяны акырын кошуп коюптур. Муну мен ушул вакытка чейин билбептир. Муну эч ким билбейт. Что в исключительных мындай эмеде чыгарса болот деп. Анан акырын ошо менен чыгарып атпайбы. Мисалычы, мына бу жерде соттун күнөөсү барбы? Анан бу жерде прокуратуранын албетте аны айтпасак болбойт. Прокуратурада ошол жерде спецпрокурор мисалы андан мурун уже ушундай булардын иши башталганда эле анткени 2 күн 3 күн мурун башталган да. Жанагы врачтары келип ант өтүп атканда эле спецпрокурор ошол кезде Айманбетов ушундай деген бир жигит болгон. Ал жазып атат. Усмановага 2-3 жолу кат жазыптыр. Ай болбойт, бул чатак нерсе, бул болбойт, бул мыйзамсыз, бул киши өлтүргүч, анапына десе, аяктан жооп жок. Анан сот чыгарып берген күнү 9-апрелде сот кабыл алганда кайра жазып атат. Дагы кат Усмановага. Жолдош Усманова муну жерде закон мыйзам бузулду. Биз муну чыгарган ачат. Биз протест кылып азыр сотту токтотпосок болбойт дегенге карабай туруп прокуратура көзүн жумат да чыгарып атпайбы. Дальше не кылыш керек эми? СИЗОго Батукаевдин үй бүлөсү, бала бакырасы, карындаштары машина менен кирип Батукаевди алып алып анан чыгып атат. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, баарыбыз эле көрүп турабыз, спецназды тиги ГСИндин спецназы жанагы андан тышкары советник кимдин ГСИндин начальник советниги фамилиясы ким эле Качкыналиев кошо ошону сопровождать этип чыгып келатат. ГСИнда мыйзамда жазылып турат. ГСИнин иши түрмөнүн эшиги жабылдыбы? ГСИнин иши ошо менен бүтөт. А дальше андан 5 мүнөттөн кийин же 10 мүнөттө 10 метрден кийин бирөөнү өлтүрүп кетсе, бирөөнү сайып кетсе, дагы бир жаман нерсе болсо, бул уже ошол райондун мисалы Ленинский районунда болсо, Ленин район милициясы жооп берип турабы? Дальше буга жооп бербейт. Анан бул карабайсызбы? Бул Рысалиев жанагы советник менен акырын алып келип туруп анан бип залга чейин узатып коюп атпайбы. Рысалиевдин бу жерде интереси барбы? Көрүнүп турбайбы? Рысалиевдин эң баягы биринчи эле өзү байкуш айтып алды да баягы. Бул Павлов открытие деп ачылганда эле биринчи эле Рысалиев кыйкырып чыкпадыбы? Мен айткам муну. Бу жерде врачтар күнөөлүү эмес. Бу жерде ошол эле мына отургузган врачтар айтты койду дебей эле мына бекерине мына көчөгүнү, мурдаганы көчөгүнү жана Сагынбаева мына бүгүн эртең ойлонот. Сагынбаевага эмне кереги бар мисалычы? Сагынбаевага 20 жыл муну 2 статья менен азыр мен ушул мына ортодо бу жерде Сагынбаева бар, бу жерде Рысалиев бар, бу жерде Усманова бар. Бүт жерде заинтересован болуп атпайбы? Бу жерде Табалдиев бар, ошол собезде отуруп алып туруп Турсунбек акынга чалган. Айтып койчу, чалып койчу. Эч ким эме телефондорун алып айтат. Сиз айтып коюңуз ушундай мыйзамсыз ооруп атынан чыгардык деп туруп, мисалы бу жерде Табалдиев бар. Карабайсыңбы, 6-чы киши болуп атабы? Бу жерде Атаканов бар. 7-чи Атакановдун баласы, 8-чи бу жерде МВДнын сотрудниктери болуп атат. Мисалы ошо кезде ГУБОПтун начальниги министрге, зам министрге кетсе эч кандай мери алган эмес. Мисалы бу жерде
10-11 киши байланышта болуп атат анан бул жерде. Бул биринчиден статья, бул организованное преступное сообщество деп коет. Бул бир. Бул 15 жылдан бери 17 жылга чейин. Экинчи 303 статья. Бул биринчи же экинчи статьясын койсо бул дагы 20 жыл. Анан эгерде мен ойлойм да азыр, мисалы Сагынбаеваны айткамады. Сагынбаеваны, значит, ошол жерде отурган врачтар айтты. Очный ставканы кылды. Врачтар уже Сагынбаеваны айтты. Мен ойлойм, бүгүн эртең Сагынбаева дагы бирөөнү айтат. Мен муну 100% уверен, что Сагынбаева айтты койду деп ойлойм. Бүгүн эртең Сагынбаевага ким приказ бергенин ал айтат. Анын ортосунда дагы бирөө бар. Ал мен 100% уверенмен Атамбаевди айтат. Мисалы ошол эле Зарыл өзү мисалы оорулуу, өзү инфаркт болгон. Мен угуп атам, көчөгүнү бүгүнгү очный ставка болуптур советник менен. Советниги Зарылга бүт айтып бериптир, бетине коюп бериптир. Анан эми Зарылдын башы болсо, эки башы эми түрмөдөн өлгөндөн көрө, андан көрө волёдон өлгөн оңдо. Андан көрө жөн эле следствие менен эле акырын макулдашып эле, хорошо, мен заказчиктерин айтып берейин, ким мага приказ берген, тиңде мындай. Анткени мен бир илгери бир мындай биз түрмөнүн ичинде отурганда сыртта эмне болуп атканын баарын, муну кимге канча эмне берди, кимге кандай чыккан баары билинет да. Ошондо ушул Атамбаев ушул Зарыл боюнча айткан экен да бирөөгө. Мунуга бир жумуш бербесек болбойт. Муну бир тиги бир нерсени кылды эле. Ушул эгерде жумуш бербесек бул ызычуу болуп кетет деп. Ошол ызычуу мына ушул. Бул Алмаз Арсеновичтин эң бир ушул 7 жылда кылып аткан чоң катачылыгы ушул. Бул Батукаевди чыгарып ийген. Бул ТЭЦ менен отурбайбы, саясат, бул мен эмес, саясий кылып атат деп. Мисалы башка тиги исторический музей саясий деп аткан. Бу жерден 5-6 министри түп түстөн азыр бар Атамбаевга көрсөтүп берет. Анткени буларда элесо эмес да. Бери дегенде азыр ошол эле Атаканов мына бүгүн эртең Атакановду камашат. Мен 100% уверен, анткени Атакановду айтып беришет азыр. Бүгүн эртең Зарылды камашат. Зарыл чыдабайт. Жанагы жүрөгү менен бул чыдабайт, бул отургусу келбейт. Бул ГСИНди иштеп калган, бул билет зона эмне экенин. Бул красный зонага отурганда бул сили кыйнабайт. Бир айдын ичинде өлөрүн билет. Ошон үчүн бул Атамбаевди айтат. Бул следствие менен буларда жанагы эме деп коет, мыйзамду следствие менен эгерде чисто сердечный признание кылып туруп анан следствие менен договорго барса, буларды следствие баягы эме берет, баягы кандай десем, жеңилдик берет да, анан акырын четке чыгарат. Анан основной заказчикке барат. Ошол основной заказчик бул баары тең азыр Атамбаевга барат. Анан мына ушул жол Атамбаевга алып барат, түздөн түз. Каримов мырза, андан сырткары да бир кызыктуу жагдайларды ачыктап атасыз да. Бул Батукаев чыгарылганда жогорку жактан буйрук болгондон сырткары чоң акча дагы роль ойногон депчи. Анан ошол акчанын кайсы бир бөлүгү жасалмады деп дагы билдирдиңиз да. Ушул боюнча айта кетсеңиз. Мен мындай да, бул жерде мен бул иш менен да бирөө сүйлөшүп калбадымбы? Ушул иш менен да, бул иш боюнча да бул айттым да. Анан менин оюмда буга Россиядан бирөөлөр айткан. Карап койчу, жардам берип койчу деп. Мага деле айткан. Мисалычы, мага деле айткан. Бирок мага бул башкача кылды да, бул наоборот кылды. Наоборот кылды да. А тиги жерде карап койчу, балдар келет, бирөөс дагы ар жак бер жагын тейлеп кетеби дегенби. Бирок буларга Алмаз башкача мамиле кылган. Мен мисалы ким алып келип берген билем, Алмазга даже. Демек Алмаз боет. Мени ал баланы тааныйм. Мен ал баланы айтып койсом уят магачы. Бирок следствие ошол өзүлөрү эле барат. Мен эми алган деп 100% айта албайм. Бирок имиши угуш боюнча
мага бир инелерим айтты, что муну жигит аркалуу мунуга бир алмастын бир досун алып барып беришти, анан алар киргизип беришти деп. Андан тышкары муну биздин чиновниктер жөн отуруп айтты. Биздин чиновниктер эгерде акча албаса, муну скорость менен эч качан иш кылынбак эмес. Муну мисалы ошол эле Атакановчу, муну мисалы бул жерде ГСИН, Минздрав, прокуратура, сот Атакановдун күчү жетмек эмес. Атакановдун мисалы ошол эле Минздрав мисалы алмаштырып кой. Тиги костун эме алып атат да. Алмаштырып кой десе, Сагынбаева секирмек, жок, мен ага бара алмадым деп. То есть бул жерде непосредственно команда болгон үчүн, барышты. Зарыл непосредственно айтмайынча, зарыл Атаканов тукмак эмес. Койчу демек. Тем более ошол кезде экөөнү карасаңар, экөө тырышып аткан. Тем более ошол зарылдын ордуна мисалы Атаканов барып алып кырылышып аткан ошол кезде. Экөө кырылышып аткан МВДда зарылдын карасаңар ошол кезде тарыхты көтөрсөңөр, именно ошол айларда тиги Атаканов тиги МВДга барып ызы чуулана кайра келбедиби? Экөө мындай болчу. Анан зарыл укмак эмес. Мисалы, генеральный прокуратура Атаканов тукмак эмес, мисалы. Эч качан биринчи вице эмени генеральный прокуратура укпайт. Генеральный прокурор, мисалы, только напрямую президентке башкарган. Мисалы, туурабы? СМБ напрямую президентке, мисалы. Сот напрямую президентке ошол кезде ким отурган, мисалычы. Кимиси курировать этип аткан. Индирабы же жана Беркинсиби. Ошол сотторду курировать эткен ошол жерде Алмасты көрсөңөр болот, мисалы, изилдесе болот. Сотторду кулагана мисалы ак үйдөн Алмас деген жана СМГнын баласы бар болчу. Ошол мисалы, ошол Өмүрбек Черкешевди мени соттоп атканда ошол мисалы райондо да жүрдү, городдо да жүрдү ошол баласычы, мисалы, флешка менен. Муну Өмүрбек Черкешев соттогондо да ошол бала жүрдү, мисалычы. Бүт саясатчылардын баарын соттогондо ошол Алмас жүрдү. Ошол Алмасты да мисалы изилдесеңер, ошол Алмас ошол күнү ошол нарында болгон. Мисалы, муну мындай токтом чыгарасың деп. Анан мунун баарын бириктирген бул эч качан Атаканов же башка бирөөнүн колунан келмек эмес. Бул только непосредственно Алмас. Эмнеге Алмас, эмнеге ушунчалык ызычуу болду? Ошол кезде жогорку кеңеште ызычуу болду, коомчулукта ызычуу болду. Элдин баары айтып атты, эмне мындай кандайча болду дегенде токтом жогорку кеңеш токтом чыгарып берди. Туура, билесиңерби? Килейген токтомду көтөрсөңөр болот. Ошол жерде жазылып турат. Килейген камгалар менен мунуреки сотту жумуштан алыныш керек, иш козголуш керек, мисалы. Муну Минздрав, муну бүт баары жазылып турат. Эми ошонун бирөөсү да мисалы Алмас көз жумуп койду, унчуккан жок. Анан дагы кайсы эме керек? Мисалы, бизди соттоп атканда имиш менен улуттуу сот булар соттошподу. А бул жерде доказательство турбай бүт бара элек, бүт мисалы. Дарима мырза, эми сиз саясатчы катары айтсаңыз, ушул кылмышкер адамга болгон мамлекеттик система баш ийип, УКМК, ГСИН, вице-премьер-министр болгон медицина тармагы, саламаттык сактоо министрлиги бүк түшкөн бул мамлекеттин кадырына кандай көлөкө түшүрдү? Эми эшикти өзүңөр чыгып эшиктен элден сурагылачы. Мен эмес, мен айтсам силер туура эмес көрөсүңөр. Эл эми ушул маселени элден сурасаңар, эл просто түкүрүнөт да, мисалычы. Ушунчалык бийликтин авторитетин чүрүп атышат. Ушунчалык эмне биз сыртта туруп алып саясатчылар айтабыз, биз авторитетибизди чүрүп атабыз деп. Мындай иштер менен бийликтин авторитети чүрүп атат да. Ушундай иш үчүн бийликке эл ишенбей калды. Анан ушул мисалы кыйын экен. Мисалы Батукаевка баа берсе болот. Мисалы шылдыңдап, күлүп, татынакай бир күнүн ичинде бип самолетко түшүп алып кетип калды. Муну тарыхта эч ким кылган эмес. Эгерде мындай айтсакчы, туурабы? Тарыхта мисалы керек болсо Путинди узаткандай эле узатышты да буларчы.
кызыл желең менен вип-зал менен самолетту тосуп алышып, именно мисалы самолет ошо күнгө келип калганын карабайсыңбы? Самолетту деген 1 саатына мисалы бир эле самолетту мындай фрактовать эткен $20,000. Андан тышкары саатына да төлөп турушуң керек. Ал 2 сутка күттү самолет ошодо туруп, 2 сутка канча акча деген кетти мисалы. Ал самолетту кайсы фирма тосуп алды? Анын учредители ким мисалычы? Вип-залга ким төлөдү? Анын баары чыгат да. Баары чыгат. Анан азыр мисалы ошол эле Атаканов айтып атпайбы? Мына баштабады бири-бирине шыбашып. Эчтеке эмес. Азыр тиги МВД ГСУнун балдарынын алдына барганда калчыңдап баары тең алмасты көрсөтүп берет. Айтты койду, бир 5-10 күн ичинде бүт айтып берет. Бул бир. Экинчи, мен ушул дагы бир жолу бар, бул канча кимге акча берген мисалычы, дагы бир жолу бар. Ушул тиги Россияда мындан 1 жыл мурун, 1,5 жыл мурун Яха ошо Батукаевдин карындашы наркотик менен кармалып соттолуп кеткен 17 жылга. Анан бул өзү Яха өзү гражданка Кыргызстана. Эгерде биздин ушул мамлекет, ушул биздин органдар бүгүнкү мына ГСУнун балдары ГСИ менен чогуу сүйлөшүп, эгерде кыргыз жаран катары Яханы Бишкекке алып келсе, макулдугу менен, конечно, эгерде Яха макул болсо, анан Яха менен мисалы 17 жыл Яха Россияда отургандан көрөк, анан эгерде кыргыз элге, мисалычы, кыргыз журтка ушул иштин аягы Яха ачып берем деп туруп, Яха мисалы раскладкасын берсе, Яханы мисалы бир 5-10 жыл скастетип койсок болот да. Туурабы? Бул эми ушунчалык преступление эмес, мисалычы, муну эки тиги ким Зарыл канча $1000 алганын билебиз, мисалычы. Бул Атамбаевден кийин да акчалуу ачпай буларчы. Ошол эле сот, ошол эле Верховный соттун жигиттери алган, ошол эле тиги прокуратуранын алган. Ар бирине мисалы ылдый жака бир $2-2,5 миллион деп айтып атышат, ошону Яха чечет. Яха айтып берет. Ошол эле Атамбаевга кимиси точно мисалы канча алып кетип бергени ошол Яха айтып берет. Анан мен ойлойм ушу боюнча ГСУнун балдары иштесе да бул жакшы нерсе болот да.